Урматтуу Чыныбай Акунович, урматтуу депутаттар, Ашырбек Мойдунович. Мен мына бул маселе боюнча айтайын дедим эле. Нарын областындагы Аркар Кулжа эчки текелердин баарына моратория киргизген да. Бул ошо моратория киргизгенге карабай бүгүнкү күндө абдан азайып кетти. Муну ушул жердеги губернаторлор дагы караш керек эле. Ошол жерде Камбарбеков, Канатбек иштеген. Андан кийин азыр Кайыпов, Аманбай иштеп атат. Булар эмне эчки текелердин баардыгы булар кескин түрдө азайганына байланыштуу бүгүн жоголуп калды. Мурун коро болуп жүрчү. Мун үчүн каралбай атат. Чыныбай Акунович, сиздин родинаңыз тигилер келгенде да карап мындай аркаңызды салып сүйлөшсөңүз, сизге да айтайын муну. Бул абдан чоң маселе. Андан кийин баягы күнү эле айткам, Соң көл боюнча. Соң көлдөй сонун көл барбы дейт, Кыргыздай сонун эл барбы депчи. Балыктар жөнүндө. Балыктар жарым метрлик балыктардын баары 10-20 сантиметр болуп калды. Ушундай темпенен жүрүп отурса 4-5 жылдын ичинде жоголот балыкчы. Мунун үчүн же жана желбей калган картошканы бериш керек. Же болбосо бирдеме салып баягыдай эгин берип, кичине мындай арпа буудай бериш керек. Ушуну карап койсо. Андан кийинки маселе, мен баягы күнү мына Ат башыга барып келдим. Ошол жерде Торгарт Бишкек жолунда 180 машинени кармап, перегруз болуп, ошол жерде Ат башынын айыл өкмөтүндөгү Ат башы жаштары чогулуп алып жасабаптыр. Анан Аманбай Кайыпов келип туруп, кайра кетирип ийди, мен сүйлөшөт элем мындай дейт. Эми бул жолдо жана осуна 80, ар бир оско 8 тоннадан деп атат. Ушуну чечип, Кытайдын маселесиндеги жанакы машинелердин баары жолдорду талкалап атат. Бир, экинчи ошол жердеги жанакы айылдар бар ошода. Кошой айылы, Карабулуң айылы деген айылдардагы элдер мага айтты, бул кайра трешине кетип атат дейт. Эми бул мен айтар сөзүм, ушуну бир жакшылап карап, Ашырбек Мойдунович, кирип, анан протокольный поручение берсеңиз, сиз дагы Чыныбай Акунович. Андан кийинки маселе, ошол жерде айыл өкмөтү болуп жүргөн Ат башынын айыл өкмөтү барыптыр. Эми карап көрсөк дейт, ошол жерде барып эч кимге сөз айта албайт дейт. Анын деңгээли бир чоң колхоздун специалисттеринин деңгээли бар экен. Это айыл өкмөт, Ат башынын акими. Ушундай кандай болот? Бул жерде килейген жол болсо, трассадан бир күндө 100 машина тияк-бияк өтүп атса, ушунун баарын чечпегенден кийин кандай маселе? Ушулардын баарын карап койсоңуздар, менден өтүнүч, сизге протокольный поручение кылып туруп берсеңиз, жакшы болот эле. Чоң рахмат көңүл бурганыңарга.